Assalamu алейкум, bir hikaye aytып берейин. Иттерге таланган малай жөнүндө. Илгери bir мамлекеттин, коомдун, элдин падышасы болуптур. Анан анын оңго жакын жапайы bir жырткыч иттери бар экен. Ал иттерди падыша эмнеге багат, эмне максат менен коросунда бактырат дейсизби? Малайлары, кол астындагы кызматчылардын кимиси катачылык кетирсе, жазатайы bir iş кылса, ошол жырткыч иттерине талатып өлтүрөт экен. Анан малайларынын бирөөсү bir күнү өзүнүн оюн айта коем деп, ал пикири падышага жакпай калат экен. Жини келген падыша тиги малайды дароо иттерге салып бергиле деп, ушундай каттуу буйрук берет. Жаны кашайган малайы таң калып, урматтуу падышам, мен сизге үзгүлтүксүз 10 жыл ак кызмат кылдым, ошого карабай иттерге талатып атасыз, Макул, эң кур дегенде мага ушул иттерге талатардан мурун 10 күн мөөнөт бериңиз деп өтүнөт. Падыша макул болот. Анан ошол 10 күндүн алгачкы күнү эле малай иттерди караган күзөтчүгө келип, сен уруксат эт. Мен ушул иттерге 10 күн бою кызмат кылайын. Тамагын ташып, суусун берип карайын дейт. Бул малай эмне келе соолуп калганбы деп таң калып, бирок күзөтчү эми макул болот. Ошентип малай иттерди жакшылап багып, сылап сыйпап, эркелетип, өтө жакшылап карай баштайт. Анан падышанын макул болгон 10 күндүк мөөнөтү дагы бүтөт. Айтылгандай эле падыша малайды иттерге талаткыла деп буйрук берет. Малайды колу бутун байлап иттердин коросуна таштаганда элдин баарын таң калтырып, иттер малайдын бети башын, буттарын жалап шыйпаңдап киришет. Жебей эле. Падыша дагы ооз ачыла, таң кала, бу менин иттерим эмне болгон дейт. Ошондо малай айтыптыр. Мен иттерге 10 эле күн кызмат кылып карадым эле, алар менин мээнетимди унутпаптыр. Урматтуу падышам, мен сага 10 жыл бою кызмат кылганым менен bir ката кетирип койдум. Анан сен мурунку көптөгөн жакшылыктарымды дароо унутуп салдың дейт экен. Падыша өз кемчилигин түшүнүп, малайын эркиндикке кое бергиле деп бошотуптур. Бул перс акыны Низами Ганжавинин чыгармачылыгына таандык хикая. Бул хикаядан кандай насаат ибарат алса болот? Бул жашоодо ушундай мисалдар бар. Адамдын бирөөгө көптөгөн жакшылыгы, мээнети, кызматы өтөт, бирок жазатай bir катачылык кетирип койсо, мурунку жакшылыктарынын баарын заматта чийип, жокко чыгарып салышат демейди. Менимче бул калыстык эмес. Сени менен мамиле кылган адам качандыр bir кезде сага көп жакшылык кылып келген болсо, азыны ола ката кетирсе, ошол катасын эле көрүп туруп албай, бул адамдын илгери көп жакшылыктарын көрдүм эле деп калыс баа бериш керек акыры. Ушул ибаратты угууга атайы убакыт бергөнүңүзгө рахмат. Аман болуңуздар. Ассаламу алейкум.